Кыргыз интернет булактарында аялдар үй бүлөлүк зомбулуктар туурасында окуяларды анонимдүү түрдө чыгарган пабликтери популярдуу болуп саналат. Жазгандардын көбү жардам бергиле, мен эмне кылам деп кайрылышат. Бирок жардам берүүнүн ордуна аялдар өзүң күнөөлүүсүң, эркекти сыйлаш керек, балдар үчүн чыда, өзүм өлтүрүп салмакмын деген жоопторду алышат. Бул комментарийлерде аялдар дагы, эркектер дагы жазышат. Күйөөсү аялын зордуктап салса же уруп сабаса, коркутса, коом муну кылмыш катары эсептебейт. Бирок бул кылмыш ал үн катпаган туугандардын макулдугу менен жасала берет. Анткени аялдар эркектерден алсыз деп эсептелип, окууда, жумушта, коомдук жайларда аларга асылып келишет. Аны сойкулук менен алектенүүгө мажбурлашып, аялды товар катары сатышат. Ушул маселелерди чечүү бул биздин мамлекетибиздин иши. Аялдар бийлик органдарынын жана коомдун колдоосун таппаган соң радикалдык ыкмаларга өтүшөт. Зомбулукту жаратат. Киши өлтүрүү же болбосо өлтүрүүгө аракет кылган деген 10 аялдын ичинен 8-и үй бүлөлүк турмуш тиричиликтин айынан кылмышка барышкан. Көпчүлүк айымдар үй бүлөдөгү зомбулукка көпкө чейин чыдап жүрө беришет. Көпчүлүк өлүмдөр бул өзүн өзү коргоо же болбосо балдарын үй бүлөлүк тирандардан сакташ үчүн барган кадам болуп саналат. Гендердик зомбулук биз көз жумуп келген көйгөй болуп саналат. Муну менен бүткүл дүйнөдө биргеликте күрөшүү керек. Жыйынтыктоочу корутунду. Гендердик стереотиптерден улам көпчүлүк учурда аялдар зомбулуктун курмандыктары болушат жана алар жардам ала алышпайт. Кыска ойлонгондор аялдар уур токмокко чыдап басмырлоону көтөрүшү керек деп эсептешет. Зордук зомбулуктун үзгүлтүксүз болушу аялдарды оор кылмышка барууга аргасыз кылат. Бул кээде зөөкүргө олуттуу залал келтирүүгө, ал тургай аны өлтүрүүгө чейин алып барышы мүмкүн. Гендердик стереотиптер менен күрөшүү маанилүү, анткени ал зомбулукка алып келет. Себеби эркектер да, аялдар да муну туура деп ойлошот.